Айдаркен шаарында таш майдалоочу жана бетон чыгаруучу заводдун курулушу аяктап ишке берилди. Муниципалдык ишкана заманбап жабдыктар менен жабдылып, өндүрүш процесси кол күчүн аз талап кылат. Бар жогу автоматташтырылып, замандын талабындай адам ишкерлерге, рабочилерге жеңилдетүү максатында неме болду да. Ошондой эле буну бардыгын канча шагалга, канча куб шагалга, канча куб цемент бардыгын жазып неме кылып койсоңуз, өзү алып чыгып аралаштырып миксер машинага төгүп берет. Ушул жерден башкарылабы? Ооба, бар жок. Ошол жерден башкарылып элге берилет. Өндүрүштүн кубаттуулугу күнүнө 60 тонна шагыл, айына 1000 метр куб бетон аралашмасын чыгарууга эсептелген. Завод Баткен облусун өнүктүрүүгө республикалык бюджеттен бөлүнгөн 500 миллион сомдун эсебинен курулуп, 32 миллион сом жумшалган. Мындан сырткары жергиликтүү бюджеттен 20 миллион сом каралган. Буга чейин мындай завод жок болчу бул жерде. Азыр даяр чыгат дагы цемент аралаштырып, бетонду аралаштырып, бул жерден айтып атпайбы, ташты майдалайт. Ташты майдалагандан кийин бул завод мунякта бетонду аралаштырып, даяр абарып эле курулуш тармагын иштетсе болот да. Мындайча айтканда үнөмдөлөт. Биз ойлоп атабыз 4-5 жылдын ичинде өзүн актайт деген. Заводдун ишке кириши менен аймакты сапаттуу курулуш материалдары менен камсыздоо жакшырды. Жергиликтүү тургундар үчүн жаңы жумуш орундары түзүлдү. Эң оболу заводдон түшкөн каражат жергиликтүү бюджетти толуктайт. Бул биздин мына территорияда 15 кыштак бар. 15 кыштакка абдан жакшы болду. Кааласа мындай 3 түрлүү, 4 түрлүү нерселер чыгарат экен. Бетон мешалка кылат экен, таярны жасап берет экен, баары иштете берет. Каалаган эле жерден көйлөп алып өзүбүз машина өзгө жүктөп келип иштете берчүбүз да. Андай сортовой эмес. Оны үйгө келип элгектен өткөзүп, бир кичине иш кылсаң 5-6 адам занят болчу. Азыр таяр. Айтканыңды жүктөп берет экен. Мында тарасы бар экен, тартат экен, акчаңды алат. Үнөмдө мезгили келди. Жашоо шартыбыз оңолуп атат. Эл өсүп атат, өнүп атат, стройкалар жылда курулуп атат. Ишкананын ачылышына президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү баштаган жетекчилер жана аймактын жашоочулары катышып, заводдун ишине старт беришти. Бул долбоор Айдаркен шаарынын инфраструктурасын жана экономикасын өнүктүрүүгө багытталган. Мингүл Койчорова, Абдрашит Саттаров, жаңылыктар.